Адам өмүр бою өзүнүн үстүнөн иштейт. Болду, мен эми укмуш болуп кеттим. Мен дагы ошондой жүрдүм. Себеби жашоо мен трансформация болдум дегенде дагы башка нерсени берет экен да. Эми ушундан өт депчи. Кайсы жерде өтө албай больно болуп атса, ошол жер сиз үчүн трансформация. Ошол жерден сиз энергияны иштеп чыгып туруп өтүп кетишиңиз керек да. Ар бир адам өскөндө гибкий болуш керек да. 9 энергия иштегенде сен уже эч кимден эч нерсе күтпөйсүң. В коммерческих целях силерге кандай жооп берсем экен. Жан дүйнөлөр азыр уже сүйлөшө албай, эголор акылда болуп калбадыбы? Биригип сүйлөшүп, жан дүйнөлөр мамиле кылыш керек болуп атпайбы? Туулган күнүңүз, айыңыз, жылыңыз, матрицаңызда кандай күчтүү потенциалыңыз бар? Ар бир адамдын аты өзүнүн энергиясын алып жүрөт. Кандай энергияда атыңыз? Бардыгын эсептеп беребиз. Ар бир сан жөн сан эмес, сандын аркасында энергия. Энергияларды эле просто сан менен белгилеп койгон да. Трансформация деген сөз бул эскиден чыгуу деген да. Эски мышленияден чыгуу, эски ойлордон чыгуу, ограниченный мээден чыгуу, расширение сознания кылуу, башка уровеньге өтүү деген. Расширение сознания деген мээни кеңейтүү. Эки деген энергия. Мен түшүнөм, бул мени түшүнөт, түшүнбөйт деген эле энергияда отура бер деген сөз эмес да. Башка энергияларда нарабатывать эт деген сөз. Бирдей болуп чечим кабыл алып, сиз айтмакчы баягы суроого азыр жооп берейин. Сразу чечип чыгып кет деген да. Мен барам деп эле сразу ордуңан туруп, 3 күн ойлонбо, сразу туруп бирдей болуп жаркырап чыгып, матрицадан чыгуу деген ошол да. Бирдей болуп чечим кабыл ал. Үчтөй болуп, экинин анализи жок болот да. Үчтөй болуп анализди иштет. Включи анализ дейт го. Анализиңди иштет. Эки деген энергияларда анализ жок болот да. Ошон үчүн 3 күн ойлонот, 3 күндө чечип ответ берет. Судьяга барып келгенден кийин тез чечип, өзүм үчүн чечим кабыл алып, экиленип, жок деп бирөөнү күнөөлөп отурган өздөрү өтө жакшы билет экилерчи. Бирөөнү күнөөлөгөнү жакшы көрөт. Өзүнө эч нерседен мойнуна алгысы келбейт да. Мен эмес, жок, сен чечкенсиң го ошондо. Ошондо сен кылып ушундай болуп калды да деп бирөөнү күнөөлөгөнү жакшы көрөт. Ошол нерселерден чыгыш керек болдум да мен үчүн. Себеби мен өзүм күйөөмү күнөөлөп баштадым. Өзүм аппакмын деп ойлойм да менчи. Мен сонумбу, мен жакшымын. Тегерендейлердин баардыгы жаман. Күйөөм жаман, балам жаман деп ойлоносуң да. Ошол нерселерден чыгышым керек болду. Жок, мен дальше мындай кете албайм. Өзүм үчүн чечим кабыл алам, өзүм дайым бирдей болуп баардык нерсени чечем. Жашоом, өзүңдүн жашооңду дагы колуңа ал деген сөз да, экилергечи. Өзүңдүн жашооңду колуңа алып, бирөөнү күнөөлөбөй жаша деген сөз. 3төй болуп анализиңди, 4төй болуп креативиңди иштет, 5төй болуп коммуникацияны иштет, 6дай болуп комфорт, баардыгына комфорт түз, өзүң үчүн эмес. Мага эле комфортно эмес, баардыгына комфорт. Ушулардын баардыгыны мээде пайда кылып иштеп чыгыш керек да. Канча убакытка чейин жетет? Трансформация бул өмүр бою. Адам өмүр бою өзүнүн үстүнөн иштейт. Сиз 1 жыл иштеп окуп туруп эле болду, мен эми укмуш болуп кеттим, мен гүлдөп кеттим, анан мен трансформация болуп кеттим деген. Мен дагы ошондой жүрдүм, 1 ай окуп. Мен эжеке, мен сонун болуп трансформация болуп кеттим, болду мен деп. Себеби жашоо мен трансформация болдум дегенде дагы башка нерсени берет экен да. Эми ушундан өт депчи. Сен муну хорошо, сен мындан уже өттүң депчи. Эми дагы башка бир нерсени берет. Эми ушундан өтө аласыңбы депчи. Ар бир күн, ар бир проблема дейин биз үчүн трансформация экен да. Ар бир нерсе биз үчүн трансформация. Сиз кайсы жерде өтө албай больно болуп атса, ошол жер сиз үчүн трансформация. Ошол жерден сиз энергияны иштеп чыгып туруп өтүп кетишиңиз керек да. Мисалы үчүн сиз мага сүйлөп койдуңуз, мен капа болуп калдымбы? Мен ошол жерде ойлонушум керек. Неге мен капа болуп атам? Значит, ошол жерде бир нерсе бар. И ошону иштеп чыгыш керек да, полночь. Ал Энергия иштеп чыгыш деген бул маселени чечүү деген. Энергия иштеп чыгыш керек деген мээде ошол нерсени мээде иштеп чыгыш керек. Мээде пайда кылыш керек. Проблеманы чече албай атасызбы? Мээде. Ошондо мен эмне болуп атам азыр? Состояниең кайсы? Неге чече албай атам? Неге капа болуп атам? Дегенде сен уже подсознание менен иштей баштаганда баардык нерсеге ответ келет экен да. Ошон үчүн баардык ключ адамдын өзүнүн ичинде болот экен да. Бирөөдөн маслихат сурап, бирөөдөн совет сурап кереги жок экен. Ар бир адамдын ключу, ар бир адамдын ответи, проблемасынын ответи өзүнүн ичинде болот экен, өзүнүн мээсинде болот экен. Бир жерден өтө албай атсаң, значит өзүңдө бар. Ошол жерден сен өтө албай атасың деген сөз да.
ошону нарабатывать иштеп чыгып кетиш керек да, өтүпчү. Ошон үчүн адам, ар бир адам өскөндө гибкий болуш керек да. 9 энергия иштегенде сен уже эч кимден эч нерсе күтпөйсүң. Не жди, не ожидай, не надейся, действуй дейт го. Эч кимден эч нерсе күтпө, просто өнүк өзүң, мээңи трансформация кыл, расширение кыл, өзүң проблемаларыңды чеч деген сөз. Биз бул жашоого проблеманы чечиш үчүн келебиз да. Ошол нерселерден өтүш үчүн келебиз да. Сиз мисалы үчүн иште канча проблема болот, сиз ар бирин чечип, ошондон анан өнүгүп кетип атпайсызбы, трансформация болчу. Ар бир адам сутаяга жөн келбейт. Жөн келбейт ар бир адамчы. Себеби жашоонун кризисинде уже сен чыга албай калганыңда Кудайым ар түрдүү жолдорду көрсөтөт экен. Эгер ошол жолдорду Кудайым көрсөткөнүн түшүнүп, принятие деп коет го, кабыл алууга келсең, анан сага жолдор ачылат экен да. Менин ушундай жолдорум ушундай болуп ачылды. Анан ошол эжеке Сутаяга барып окуп келгенден кийин, мага консультация бергенден кийин, значит, мен өзгөрбөсөм, мен эки оюнча калсам, мен өнүкпөй, өспөй, бардык нерсемди жок кылып алышымды түшүндүм да. Эки депрессияга түштүм, естественно. Минуста болосуң да, эмчи. Депрессияда, минуста болгондо мен уже бардык нерсени с каждым днем теряю. Күйөөмү, балдарымы, эч нерсе уже калбай, тем более миссияга өткөндө ушундай переходный возрасттай болуп, энергиялар алмашкан мезгилге туш келип калдым да менчи. Ошол мезгилде менин пешенеме Сутса келип калды. Ошол эжекем мектептеги насаатчым болсо, 33 жашымда кайра ошол эжекем кайра жашоомо келип калды да менчи. Ушундай болуп анан Сутсага барып окуп, ошол жерден өзгөрүшүм керек экен деген чечим кабыл алып, ключтөрүмү алып, 2 деген энергия кандай болгондо өзгөрөт, кандай болгондо өзүнүн энергиясынан чыгып, служение, кызмат кылууга, бири-бирибизге кызмат кылышыбыз керек да, ар бир энергиячы, адамдар. А биз кызмат кылбайбыз, акылда тургандачы, только мага дейбиз, туурабы? Мен айтканым болот, мага бересиң дейбиз. Служение деген жок. Ушундай служенияга келишим керек экенин түшүнгөндө Сутсага барып окуп, дипломированный мастер болуп келдим. Берилип кеттим окшойт да? Сурооңуз барбы? Манипуляция кылган бул сиздин акылыңыздан кылып аткан болосуз да. Акыл. Сизде никакой духовность жок деген сөз. Жан дүйнөңүз таза, кандай деп коет? Жан дүйнөңүз жабыркаган да. Жан дүйнөңүз пока өнүгө элек деген. Сиз акылда эле туруп башкаларды пайдалангыңыз келет. Мен үчүн деп атпайсызбы, мен өзүмө пайдаланам деп атпайсызбы? Сиз өзүңүз үчүн пайдалангыңыз келет. А сизде служение жок, башка адамга жардам бергиңиз келбейт. Когда адамдар жан дүйнө болгондо, просто бирөөдөн бир нерсе күтпөй, жөн эле жардам берет. Служение деген ушулда. Коммуникация просто кылат. Эч кимден эч нерсе күтпөйт. А? В коммерческих целях? Силерге коммерция. Ошо кандай жооп берсем экен? Ошол ушундай да. Коммерческий целях деген бул уже эго сүйлөп атат деген сөз, акыл сүйлөп атат деген сөз. Өзүмө пайда келтириш үчүн кылам деген сөз. Пайда алыш үчүн да. Алам дейт да, ар бир акыл алам дейт. А жан дүйнөлөр алам дебейт. Жан дүйнөлөр просто келип жашап, Кудайым берген ар бир нерсени кабыл алып, принятие ошол да, кабыл алуу без сопротивления. Жок, мен ойлогондой болуш керек эле, мен ойлогондой болбой калды. Бул Кудайыма каршы нерсе, каршылыкта болчубуз. Кудай билет. Кудайым эмне берсе, ошону просто кабыл алуу деген сөз да. Качан сен бардык нерсени кабыл алууга келгенде, ичиңде, любой адамдын ичинде ошо кундалини энергиясы иштей баштайт экен да. Кундалини деген безусловная любовь деп коет го, шартсыз, безусловная любовь деп коет го, шартсыз сүйүү. Сен комфортно карабай жөн эле сүйөсүң ал адамдычы. Просто ошол адам бар үчүнчү. Сиз комфортуңузга карап сөз да азырчы, туурабы? Ал адамдын бардыгы үчүн просто сөз. Любой нерсени жөн гана кабыл алып, ошол нерсени сүйүү да. Ичиңизден ушундай сүйүү пайда болот экен, кундалини көтөрүлгөндө просто принятие, кабыл алуу и сүйүү деген энергияга келишибиз керек экен. Вот это ушул духовность экен да. Ушул духовность экен да. Ушул нерсеге жетиш керек экен ар бир адамчы. Биз эми укмуш болуп кеттим деп айта албайм, но мен аракет кылып атам. Ушул нерсеге жетишим керек депчи. И азыр 2000-жылдыкта адамдардын бардыгы өзүн издеп атат, байкасаңыз. Ошондо мен кандаймын, эмне болушум керек? Дүйнөсү бардыгыныкы жабыркаганда ошочу. Мурункудай материальный мирге уже жабышкан адам жок. Уже анын бардыгы кызыксыз. 2000-жылдык бул душалардын жашоосу келип атат, духовностьтун жашоосу келип атпайбы?
Ошон үчүн ушундай сонун илимдер пайда болуп атат биздин Кыргызстанда. Сүт сай илими биздин Кыргызстанда болуп атат бул. Үй салдым, жай салдым, машинам бар, үйүм бар, байлыгым бар, билигим бар болду. Мага эч нерсенин кереги жок. Уже коммуникация жок да адамдардачы. Ушуну айтып атпаймынбы менчи? Никакой духовность жок деген ушул да. Жан дүйнө эч кимдики. Жан дүйнөлөр азыр уже сүйлөшө албай, эголор акылда болуп калбадыбы? Ушунун баардыгы сиз айтмакчы проблема да. И ушундан чыгышыбыз керек болуп атпайбы? Ушундан чыгып жан дүйнөлөр биригип сүйлөшүп, жан дүйнөлөр мамиле кылыш керек болуп атпайбы? 2000-жылдыкта мунун баардыгы уже постепенно жокко чыгып, бизге окшогон трансформация болгон адамдардын жашоосу келип атат. Ошон үчүн биз эрте баштадык деп ойлойм. Баардыгыны чакырам. Сүт сай мектебине келип окушуңуздарды, өнүгүп өсүшүңүздөрдү каалайм. Акшол эжекенин Шоола айымдар клубу, ошол жерде биз аялдар үчүн атайын. Аялдарды аял энергиясына өткөрүп турган эме да. Окуу Акшол эжекенкичи өзү түзгөн, Сүт сай мектебин бүтүп келгенден кийин түзгөн. Сүт сай мектепти бүтүп келгенден кийин аялдарда кандай проблемалар бар экенин түшүнүккө жеткенден кийин ушул мектепти өзү иштеп окуп чыкты да, ушул окуунучу. Бул айымдар клубунда биз кандай иштерди кылабыз? Айымдар клубунда сиз айткандай азыркы аялдар деле, эркектер деле, аялдар көбүнчө эркектин местосын талашат да үй бүлөдөчү. Эркектин местосын талашат. Сен отур, мен Москвага барып иштеп келем дейт, туурабы? Негизи кандай болуш керек? Эркек эркектин местосунда болуш керек, аял аялдын местосунда болуш керек. Когда сен эркекти үйгө отургузуп, мен иштейм деп чыкканда, аял киши эркектин энергиясы токтойт. Ал үйдө эркек батпайт. Ошон үчүн аял өзүнүн билбей атпайбы, өзүнүн билбей, өзүнүн аң сезимин башкара албай атат, эмоциясын башкара албай атат. Көчөгө чыгып кеткенде, все, ал үйдө уже баардык нерсе бузулат. Аял киши үйгө акча таап келгенде, эркектин полный энергиясы түшөт. Ал үйдө уруш талаш башталат. Ал үйдө баардык нерсе уже проблемалар башталат да. Ошон үчүн ушундай нерселерди эске алып, Акшол эжеке айымдар клубун түздү. Ал жерде аялды аял кылып, аялдык энергияга өткөрүү боюнча иштейбиз. Бир канча сүт сай мастерлерин жанына алган, жардамчы кылып, баардыгыбыз биргеликте аялдардын мээсин аялдык мээге өткөрүү боюнча, аялдык энергияга өткөрүү боюнча ар түрдүү сабактар болот. Ал жерде блокторду ачуу боюнча йога менен чакраларды ачуу боюнча йога сабактары бар. Андан сырткары саякаттары бар. Андан сырткары суроо жооп чатта бүт ар бир аял кайсы жерден кетип атат, эмнеден өтө албай атат. Ошол боюнча полный Акшол эжеке карап, ошол проблемаларынан өзү чечип чыгыш үчүн жардам берет да аял кишигечи. Ушинтип аялдардын мышлениясын, аялдардын ой жүгүртүүсүн аялдык энергияга өткөрүү боюнча иштейт. Ушул клубка баарыңыздарды, аялдарды, аял затын чакырам. Себеби мен ал жерде өзүм 2 жылдан бери окуйм. 2 жылдан бери сүт сайдан келгенден бери мен токтоткон жокмун. Сага барып келдим, мен мастер болдум деген жокмун. Себеби мен дальше окушум керек, өсүшүм керек деп түшүнгөндөн кийин ушул айымдар клубунда 2 жылдан бери токтотпой окуйм. Азыр сиз сабак бересизби? Азыр мен мастер сүт сай катары Акшол эжекенин окуучулары катары жардамдашабыз, жардам беребиз. Ошол жерде баардыгыбыз биргеликте коллективное сознание деп коет го. Бир аялдын өсүшү кыйын да. Бир аял өз жалгыз мен оңолом десе, ал аял өсө албайт. Себеби ал жерге коллектив керек. Ал аял кыла албаган нерсени ошол чатта башкасы жасашы мүмкүн. Мен ушундай бүгүн ушул нерсени жасадым, мындай дегенде берки аялга да дух керет. Ошон үчүн бири-бирин ээрчитип кетти да бул жерчи. Коллективное сознание деген ошол. Бир адам өсүшү кыйын, а когда 10 аял болгондо, ошол жерде өсүү болот да. Ошол жерде результат болот. Ошол жерде сонун нерселер болот. Ошон үчүн ал жерде көп ар тараптан бар, баягы айткандай, Америкадан бар, Финляндиядан бар, мен өзүм Москвадан. Азыр онлайн заман болуп атпайбы? Гибкий болушубуз керек. Онлайндан эле окуйбуз, йоганы онлайндан жасайбыз. Баардык нерсени онлайндан бүтүрөбүз. Анан ушундай сонун нерселерди жайга, мисалы үчүн,
пландаштырып баарыбыз келебиз. Москвадан келдим мен, мисалы үчүн Оренбургтан келиши мүмкүн, дагы ар жактардан келип саякаттарды уюштурабыз. Бул дагы энергияны көтөрүүдө. Таза абага чыгабыз, көлгө барабыз, мисалы үчүн дагы башка жакка барабыз, жыргап ойнойбуз. Бардыгыбыз энергия, обмен энергия кылып, сонун дагы башка уровеньге чыгып трансформация болуп кетебиз да. Ошон үчүн бул айымдар клубу жөндөн жөн түзүк эмес, бул аялдар үчүн сонун клуб. Мен өзүм ошол жерде окуп, ошол жерде өнүгүп атам. Мурункудай энергиядан чыктым. Чыгып атам азырчы. 2 деген энергиядан чыгып, депрессиядан чыгып, көп жакшы ийгиликтерди жаратып атам өзүм үчүн, үй бүлөм үчүн, балдарым үчүн, бардык коом үчүн негизичи. Когда сен жан дүйнөң таза болгондо, сенде көп өнүгүү болот экен, өсүү болот экен да. Ар бир адам консультация алышын каалайм, сунуштайм баарыначы. Себеби консультацияда сиз өзүңүздүн жан дүйнөңүз кайсы жерден жабыркап атат, кайсы жерде сизде проблема болуп атат, сиз кайсы проблемадан чыга албай атасыз. Өзүңүздүн күчтүү жагыңызды, алсыз жагыңызды биз карап бере алабыз. Кантип чыгыштын жолдорун айтып бере алабыз. Сиздин туулган күнүңүз, айыңыз, жылыңыз, матрицаңызда кандай күчтүү потенциалыңыз бар, кандай линияларыңыз бар, карап бере алабыз. Атыңыз кандай энергияны алып жүрөт. Имя наша мантра деп айтылат туурабы? Биздин атыбыз, бул биздин, сиздин атыңыз мисалы үчүн айтканда сизге энергия барат да. Ар бир адамдын аты өзүнүн энергиясын алып жүрөт. Кандай энергияда атыңыз? Бардыгын эсептеп беребиз. Кызыккан сиздин кайсы нерсеңиз кандай энергияга ээ, ошонун бардыгын эсептеп алсаңыз болот мастер суцияларданчы. Мисалы үчүн сиздин бир компания ачтыңыз, иши жүрүшпөй атса, ошонун энергиясын карап туруп билсеңиз болот. Бардык нерсени эсептесеңиз болот. Ошон үчүн айтабыз да, бул ошо энергия. Ар бир сан жөн сан эмес, сандын аркасында энергия. Энергияларды эле просто сан менен белгилеп койгон да. Түшүндүрө алдымбы? Ошон үчүн бардык нерсени эсептетип, өзүңүзгө кызыккан суроолордун баарына мастерлерден маалымат алсаңыз болот. Андан кийин өзүңүз үчүн чечим кабыл алып, суцияга барып окуп келсеңиз болот. Кудайым бардык нерсени бизге жараткан. 1-ден 9-га чейин санды жараткан. Жаман жакшы сан жок, жаман жакшы энергия жок. Кудайым жараткан, биз принятияга келишибиз керек, кабыл алууга. Бул жакшы, мага бул энергия жагат, алтынын комфорту жагат деп отурсам, мен не принимаю, Кудайды осуждаю да, туурабы? Ошон үчүн 9 энергиянын бардыгы жаман жакшы эмес. Бардыгынын плюсу бар, минусу бар. Минуста кандай болот, плюста кандай болот деген эмес сөз. 9 энергия бири-бирине кызмат кылыш үчүн келген. 1-1дей, 2-2дей, 3-3дөй, 4-4дөй, 5-5дей мисалы үчүн. 9 энергия бири-бирине кызмат кылыш үчүн эле келген. Ошон үчүн буга бул туура келет, анан буга бул туура келет деп мен айта албайм. Кудайым бардыгыны, мисалы үчүн мен 2 болсом, жолдошум 9 болсо, мага 9 деген энергияны жөн берген жок. Ошол 9-дун энергиясын мага Кудайым көрсөтүп атат. Сен ушундай нерсе, ушундай касиетти пайда кыл депчи. Ошон үчүн баарыбыз бири-бирибизге кызмат кылышыбыз керек. Ошол бардык энергияны өзүбүздө нарабатывать этишибиз керек.